Жогорку кеңештин жыйынында Баткен, Ош, Чүй жана Ысык көл облустарынын жана Ош шаарынын айрым калктуу конуштарын айыл категориясына киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Бул багытта мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев баяндама жасады. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районунун Көтөрмө айыл аймагын, Молдонияз айыл аймагы, Жалал Абад облусунун Аксы районунун Назаралиев айыл аймагын, Үч Коргон айыл аймагы, Базар Коргон районунун Сайдымкул айыл аймагынын Төш айылын, Тынчтык айылы, Дөкүр айылын Достук айылы жана Чек айылын Ынтымак айылы, Ысык көл облусунун Жетөгүз районунун Ырдык айыл аймагынын Комсомольская айылын Кытай айылы, Ысык көл облусунун Семеновка айыл аймагын Кожояр айыл аймагы жана Семеновка айыл аймагынын Семеновка айылын Кожояр ата айылы деп кайра атоо максатында иштелип чыккан. Талкуу маалында депутат Дастан Бекешев калктуу конуштардын макамын өзгөрүүсү менен ал жерде жашаган тургундардын өздүк документтерин алмаштыруу жагдайына да көңүл бурду. Ал эми депутат Русланбек Жакышев айыл статусун алган конуштарды тандоо категориясына кызыгып, Талас облусунун Бейшеки айыл өкмөтүндөгү статус ала албай жаткан калктуу конуштун көйгөйүн көтөрдү. Жыйынтыгында депутаттар аталган мыйзам долбоорун колдоого алышты. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги министрлер кабинетинин ун рыногундагы кырдаалды турукташтыруу боюнча тапшырмасына ылайык ун комбинаттары ассоциациясы тиешелүү мамлекеттик органдар менен бирдикте унду тегирмендердин баасында сатуу боюнча жарманкелерди уюштурууда. Жарманкеде биринчи сорттогу ундун 1 килограмм баасы 30 сомдон ашпайт. Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси Рустам Жунушев учурда ата мекендеги ундун бир мүшөгү 1400–1500 сомдон сатылып жаткандыгын, баасы көтөрүлбөгөндүгүн билдирди. Белгиленгендей, ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын республика боюнча 30 фабрикасы бар. Казак уну кымбаттагандыгына байланыштуу керектөөчүлөр ата мекендеги ундун сортторун көбүрөөк сатып ала башташкан. Анткени ички рыноктун 50%-ын Казакстандын уну түзгөн. Учурда өндүрүштүк кубаттуулукту жогорулатууга бир топ иш-аракеттер жүрүп жаткандыгы кошумчаланды. Кечээ 19 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев мамлекеттик органдардын, нефтетрейдерлер жана ун чыгаруучу ассоциациялардын жетекчилери менен азык-түлүк коопсуздугу боюнча жыйын өткөргөн. Төрөбаев тиешелүү мамлекеттик органдардын маалыматын угуп, учурда республикада буудайдын тартыштыгы жок экендигин, баанын өсүшү Казакстан Республикасынан келген унга карата гана байкалгандыгын белгилеген. Мындан тышкары Кыргызстанда казак унунун кымбатташынын негизги себеби Казакстан Республикасынан Кыргызстанга дан жүктөрү ташылып келүүчү темир жолдун сезондук тыгыны экендиги белгиленген. Жогорку кеңештин 20 сентябрдагы жыйынында Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун кармалышынын жана кылмыш жоопкерчилигине тартылышынын мыйзамдуулугун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Депутаттык комиссияды түзүү жана анын курамын бекитүү боюнча добуш берүүдө катталган депутаттын 40 макул, 11 каршы добуш берген. Төраганын орун басары Нурбек Сыдыгалиев комиссия түзүү үчүн 46 добуш керек экендигин айтып, сунуш өтпөй калгандыгын билдирди. Комиссия түзүү демилгесин Бүтүн Кыргызстан фракциясы Ал эми депутат Гуля Кожокулова бул маселе боюнча комментарий берип, эгер комиссия түзүлсө, мыйзам чегинде туура баа берилмек деген пикирин айтты. Парламент — это все депутаты свободны, но тем не менее мы увидели о том, что многие не свободны от своего волеизъявления. Это у каждого на совести, я не могу ничего больше комментировать, и это будет немножко и неправильно, и неэтично. Но где-то, когда нас критикуют, это, наверное, и правильно. И вообще я впервые в истории парламента я не видела, чтобы так категорично поступали и блокировали оппозицию. Именно блокировали оппозицию, я первый раз вижу. Мы не многочисленная оппозиция, но тем не менее она есть в парламенте. И так открыто проявлять свое отношение, мне кажется, я думаю, это неправильно. Егер, допустим, комиссия түзүлсөчү, кандайдыр влиять эте алабы да мына процесске? Ну, по крайней мере, она бы дала оценку правильную в соответствии с законом. Это тоже очень много значит. Понимаете, любой вообще гражданин, независимо от того, что депутат или просто гражданин Кыргызстана, он имеет право на определенную такую защиту, да, и на соблюдение норм закона. Это элементарно. А тут коснулось лидера фракции, именно оппозиционной фракции.
Эске салсак, Адахан Мадумаров 2 сентябрда милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлган. 1-май райондук соту саясатчыны 24 октябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алган. Шаардык сот райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Чүй облусунун Сокулук районундагы селекция айылында аялын бычактоого шектелген 39 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Окуя тууралуу билдирүү Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө бүгүн түшкөн. Бычактан жараат алган 1987-жылы туулган келин оор абалда ооруканага түшкөн. Аталган факты Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинде денеге оор залал келтирүүгө ылайык кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүүделип 1984-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматына таянсак, шектүү аялынын бет башын кескилеп, таң атканча кыйнаган. 20 сентябрь күнү нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Чолпон Ата шаарында жана Ысык көл районундагы Бактуу Долоноту, Темир, Корумдуу айылдарында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, учурда сел жүргөн аймактарда 50 куткаруучу жана атайы техника үйлөрдү, ички чарбалык жолдорду тазалап жатат. Буга чейин Кыргызгидромет кызматы шашылыш билдирүү таратып, 20-22 сентябрь күндөрү өлкөнүн аймагында аба ырайы кескин өзгөрөөрүн, айрым жерлерде жаан-жап сел жүрүшү мүмкүн экендигин эскерткен. Ушул айдын башында Түп районундагы Кең суу, Байзак, Талды суу, Корумдуу жана Көчү айылдарында сел жүрүп, жалпысынан 150 үйдү, короону топон суу каптаган, көпүрөлөр, чарбалык жолдор бузулган.